Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, саламатсыздарбы бизди көрүп жаткан замандаштар. Баарыңыздарды ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. 12 айдын султаны болгон Рамазан айында бир жакшылыгың Алла Таалам айтат экен, миң жакшылык кат эте деп, ошондуктан баарыңыздарды кайрымдуулук акциябызга катышууга чакырам. Биз өзүбүздүн үй бүлөбүздүн атынан селден жабыркагандарга жардам кылып келдик. Ошол өзүмдүн жөрөлгөмдү токтотуп койбостон эл сом номеримди интернетке коюп, кайрымдуу инсандар жардам кылса, сөзсүз аманатты өзүнүн даректерине жеткирип берем деп ушундай иштерди кылып жаткан учурубуз. Ал эми ушундай менин акциямды колдогон кыргыз элинин мыкты уулдарынын бири бизден атымды айтпай деп суранган, бирок Каныбек аттуу агабыз. Алла разы болсун деп бардыңыздар жакшы ниеттерди, дуаларды кылып коюңуздар. Баталарды Каныбек ага сизге чоң рахмат. Сиздин берген эхсаныңыздан буюрса, Оштогу карыялар үйүнө көп эле продукты, жей турган нерселерди алып барат экен. Ал эми биз сурасак, аларга ушундай самын, айна, кир жуучу каражаттар абдан көп керектелет экен. Ошондуктан биз бүгүн ушул Каныбек агамдын эхсанына ушундай мыламыл ишыларды алып жатабыз. Эч качан менин тилегим ушул карыялар үйү болбосун, алар бардыгы жабылып кетсин, биздин карыялар ар бирибиздин үйүбүздүн төрүндө отурсун. Жакшылык боло берсин, баарыңыздарды дагы бир жолу ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Балаңа яратсын, ден саулык берсин, өмүр берсин, ризкы берсин, yüzге берсин, илахым яратсын. Бала үйлендиңби? Бала чагалы болуп, балаларын окутуп, чоң чакырматта иштешип балдары үйлендирип, ирге тийип, бала чагалы болуп, ошо балаларынын рахатын көргөн насип айдасын. Яраптым, өмүр берсин, ризкы берсин, бакыт берсин, ойнап күлүп өмүр өтсүн. Акшар сүйгөнүмдү сактай көр. Саламат, кандайсыңар? Байрамыңар менен. Байрамыңар менен. Карантин бүтсө келип концерт коюп берем, рахмат. Samara kaynaklarından uzun olsun gelecekten sizlerge Kudayım min versin. Allah razı olsun, daima baksın Allah. Yolun açıktır, yoldaşlar oynasın. Бар үмүтүм ак тилегим жашоомду